Казакстан Каспий деңизинин түбүнөн тартыла турган Азербайжанга чейин оптикалык булалуу байланыш линиясын куруу долбоорун ишке ашырууну баштады. Жаңы багыт эл аралык интернет трафиктин транзитин күчөтүп, өлкөнүн Европа менен Азиянын ортосундагы санариптик көпүрө катары ролун бекемдеши керек. Премьер-министрдин орун басары, жасалма интеллект жана санариптик өнүгүү министри Жаслан Мадиев курулушту жылдын аягына чейин бүтүрүү пландаштырылганын билдирди. Өлкөдө глобалдык деңгээлдеги маалыматтарды иштетүү борборлорун өнүктүрүү колго алынган. Атамекендик космос аппараттарын экспорттоо дагы жолго коюлат. Атамекендик спутниктерди өндүрүү комплекси жасалма интеллект жана санариптик өнүгүү министрлигине таандык. Биз азыр бул ишкананын кубаттуулугун жүктөө боюнча ишти баштадык. Алдыдагы жылдары өндүрүш аянтында жерди аралыктан зоңдоонун кеминде 5 жана 6 жер спутнигин чыгаруу көздөлүп отурат. 75 миллион долларга космос аппараттарын экспорттоо пландаштырылган. Тармактык министрликтин маалыматы боюнча өлкөдө аймактарды жогорку ылдамдыктагы интернетке кошуу уланууда. Алдыдагы 2 жылда 3000ден ашык айыл калктуу конуш оптикалык була байланышы менен камсыздалат. Өлкө калкынын 99% интернетке жеткиликтүү болот. Интернет тармагын түздөн-түз үйгө жеткирүү максатында акыркы миль долбоору ишке ашырылууда. Мамлекеттин 20 шаарында ишке киргизилген 5G жана муундагы мобилдик байланышы да кеңейтилүүдө. IT сектордун экономикага кошкон салымы да өсүүдө. Жыл жыйынтыгы боюнча казакстандык IT кызматтар экспортунун көлөмү 1 миллиард долларга жетти.